Өлүмдөн коркпо, бирок өлүмгө даяр болбой калгандан корк дейт эмеспи? Ошо мааниде жазылган. Таянганың, ишенгениң Кудай болсо, колтугуңда көкүрөгүңө кыскан Куран болсо, эмнеден коркосуң дейт. Адамдар ооруган сыяктуу эле улуттар дагы, мамлекеттер дагы ооруйт дептир бир ойчул. Күч Алла Таала берген адамдын аң сезими жана акылында деп ойлойм. Абдан жүрөккө тийген сөздөр экен. Медресе менен мектептердин үйлөнгөнүн карап атамын дейт экен да. Кайсы жерде болбосун кыргызга кызмат кылса болот. Көрө албастык деген кандай дегенде, бул мындай экен да. Көрө албастык деген Алла Тааланын ишине кийлигишүү экен. Акын бул жашоодогу көйгөйлөрдү, замандын ак карасын, элдин жүрөгүнүн үнүн ырга, сөзгө салган инсан катары билинип келет. Бул Салам Америка подкасты. Мен Алмаз Көчөрбаев. Аттын кашкасындай белгилүү болгон төкмө, жазма акын катары белгиленип келген. Ошол эле учурда бизнес жаатында дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишип, элди шыктандыруу маселесин да көтөрүп келген. Мугалимдик кесипти да аркылап жүргөн агайыбыз Жеңишбек Жумакадыр бүгүн биздин студияда. Агай, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Чоң рахмат. Эми Америкада билесиз, эң баалуу нерсе бул убакыт. Ошон үчүн убакытты коротпой, уруксат десеңиз сизге суроолорумду суна берсем. Биз баштай берели, кандай дейсиз? Мен коркуп келдим. Алмаз кандай суроолор берет, кайра чакырганынан. Биз ыраазычылык билдиребиз, биздин команда ушу убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Коркуу деген сөздү колдонуп калдыңыз. Ушул жерде мен пайдаланып бир суроо сурагым келип атат. Биринчи суроолордон өткөндө Инстаграм баракчаңызды көрүп атып, бир коркпо деген китеп жазып атыптырсыз. Ошонун үзүндүсүн уктум. Абдан жүрөккө тийген сөздөр экен. Суроо: коркуу сезимин сиз кандай кабыл аласыз, кандай түшүнөсүз? Ошол жөнүндө кичине кеп кылып кетсеңиз. Адамды ийгиликтен алып калган бул ошо коркуу сезим экен. Бир аалымдын жакшы сөзү бар да. Таянганың, ишенгениң Кудай болсо, колтугуңда көкүрөгүңө кыскан Куран болсо, эмнеден коркосуң дейт. Коркуу бул сенин ийгилигиңдин нары жагында экен. Адам ошондон корко берет дагы, баягы ойлогон максатына жетпей калат. Бирок турмушта баардык адам коркот. Болгону эки түрү бар экен. Коркот, бирок Кудайга тобокел кылып биринчи кадам таштайт. Бул ийгиликке жеткендер. Экинчиси коркот, ошо корккон боюнча коркуунун капасында кала берет. Ага дос болгон шайтан болот экен. Себеби Кудай Таалам да айтат да, силерди шайтан дайыма аскырат, дайыма коркутат, болбой калат деп кулагыңарга шыбырайт, кедей болуп каласыңар деп коркутат депчи. Ошондуктан Кудайга таянып, биринчи анан эртең дебей, азыр башташ керек экен. Уктуңбу? Максатың барбы? Ниетиңди жакшы кой да бисмилла деп жолго чык. Жол өзү алып барат дейт. Машинеге отур дагы кээде газды басыш керек. Бизде кыргыздар айтат го, тормузсуң го деп. Ошо тормуз болбош керек экен да. Кечке эле тормузду баса берсең, жолдо жүрө бересиң. Кээде машиненин капталындагы айнекти карайсың, артында машина жокпу, коопсуздук жагын. Бирок кечке эле ошо капталдагы айнекти күскүнү карай берсең, авария болуп өлөсүң да. Бул дегендик кечке эле өткөн чагыңды ойлой берсең, ушинтип калдым эле, эми болбой калды, аттиң ай дей берсең, бул шайтандын сага салган тузагы. Ошондуктан анда санда гана капталдагы күскүнү карап, өткөндөн сабак алып, алдыны көздөй кетиш керек. Алдыда бактылуулуктар күтүп турат да. Буюрса. Коркуу деген бул жөн эле сени алдай турган нерсе экен. Тузактардын бирөөсү. Тузактардын бирөөсү. Ошондуктан коркпош керек. Эмнеден коркосуң? Сен бир Кудай Таала ушундай керемет жараткан. Ушунчалык бир мүмкүнчүлүктөрдү берген, сен бир океансың. Эмнеге көлчүккө айланасың? Мен таң калам да. Кандай сөз. Анан мен жакшы көргөн Мевлана Руминин жакшы сөзү бар да. Эшик каалга кенен аңырайып ачылып турса, капаста эмне камалып отурасың дейт. Укмуш да. Ошондуктан мен дайыма айтам да, ой, терезеден карай бербегиле. Терезеден карасаң сырт мындай азыраак эле көрүнөт. Жарык турбайбы дейсиң. Үйдүн үстүнө чыгып көрчү.
укмуш көрүнөт да. Үйдүн үстүнө чыгып, эки жакты караган адам дагы көргүсү келип, анан тоонун үстүнө чыгат. Ошондо өзүңүн максатыңды коюп, кенен дем алып, Кудай Таалама тобокел кылып, ийгиликке жетиш керек. Башкалардын айырмасы эмне? Эки көзү бар, сенде да эки көзү бар, эки колу бар, сенде да бар. Болгону ийгиликке жеткендердин мен изилдеп, өзүм дагы мындай тажрыйбамдан байкайм. Болгону эле биринчи кадам таштагандар да. Анан көп окуган, терең ой жүгүрткөн, анан Кудайга тобокел кылып жүргөндөр ийгиликке жеткен. Ошондуктан замандаштарымдын баарына айтам, эч коркпоңуз. Сиз күчтүүсүз. Сизди бактылуулуктар күтүп турат. Эгер сизди бактылуулуктар күтпөсө, анда жашоонун кызыгы эмне? Алла Таала бизди бактылуулук үчүн жараткан да. Куранда айтат го, инсандар менен жиндерди ибадат үчүн жараттым дейт. Биз ибадат кылышыбыз керек. Ошо ибадат менен кошо, ошо ийгиликти дагы жуурулуштуруп, Кудайдан сурап, Кудайдын бар экенине сыймыктанып, сүйүнүп, мени жараткан Кудайым бар, кимден корком деп адамзаттан коркпой, бир гана ширк кылбастан Кудайдан сурап, Кудайга тобокел кылып, анан иш кылса, адам баласы ийгиликке жетет. Жашоонун өзү Кудайга тобокел кылган кишиге, Кудайга ишенген кишиге жашоонун өзү ибадат деп ойлойм да, мисалы. Ооба, ибадат бул 24 саат ибадат болуш керек. Басканың, сүйлөгөнүң, бирөөгө кылган жакшылыгың. Эртең менен үйдөн чыгып атканда Алла Таалага тобокел кылып чыксаң, бүгүнкү кылып аткан ишим, жаратканым сенин гана ыраазычылыгың үчүн болсун деп чыксаң, сен жаман иш жасай албайсың. Туура. Баардыгы соопка айланып, бактылуу болосуң. Кандай керемет. Коркпоо жөнүндө бир ыр таштай кетсеңиз кандай болот? Айтмакчы, мен бир топ жыл мурда ушу корком деген бир ыр жазгам. Ал эле элдер билет. Бирок эмнеден коркконум жөнүндө элге ырымды окуп берейин. Сону болот. Өмүрдөн коркпойм, төгүндөн корком айтылчу, элимден коркпойм, жеримден корком сатылчу, байылыктан коркпойм, напсиден корком ачылчу, жарыштан коркпойм, намыстан корком басылчу, киллерден коркпойм, тилдерден корком атылчу, сулуудан коркпойм, уусунан корком чачылчу, жоктуктан коркпойм, достуктан корком сатылчу, ырлардан коркпойм, ыймандан корком качуучу, акыры келип аягым талса басуучу, өлүмдөн коркпойм, көрүмдөн корком жатуучу. Керемет. Элди коркпо дейм, бирок өзүм ушул сезимдер болгон экен. Сезимдер болгон. Азыр деле корком, эми баягы өлүмдөн коркпо, бирок өлүмгө даяр болбой калгандан корк дейт эмеспи? Ошо мааниде жазылган. Ушу коркуу сезиминин жанында дагы бир күч деген бир түшүнүк бар. Мисалы үчүн кайсы бир замандарда падышалар, султандар, императорлор аскерлердин, жоокерлердин санына таянып, ошол күч ошол жакта дептирбиз. Кайсы бир учурда индустрия убагы болду. Күч ошондо дептирбиз. Анан кийин күч элде дедик, демократия дедик, мисалы. Акыркы учурларда технологияда, интернетте күч деп атабыз. Сиздин жеке оюңуз күч эмнеде байке? Кызык суроо экен. Негизи күч деген эмнеде деген суроо өзүң айткандай, тарыхта билектин күчү менен башкарган, кылычтын мизи менен дейли, жүрүп отуруп жанагы завод, фабрикалардын өндүрүш менен, андан кийин капиталисттик, анан демократия. Эми азыр биздин заманда кайсы интернет, жасалма интеллект, Туура. башкарып атат деп ойлойбуз да. Ага. Бирок менин оюмча, ишенимимде күч Алла Таала берген адамдын аң сезими жана акылында деп ойлойм да. Мисалы үчүн азыр жумушчулардын ордун роботтор ээлеп атат. Ооба. Жоокерлердин ордун эмнелер? Кайра эле ошо танктар, роботтор, техника дейбиз. технология. Жумушчулар баары
жумушунан кетип атат, кыскарып атат, башка Туура. нерселер ээлеп атат да. Туура. Бирок интернет дегенибиз менен ошо алгоритмди ким түзөт, багытты ким берет, айланып келе баягы адам да, адамдын күчү. Ошондуктан азыр ушундай бир заман, кайсынысы чын, кайсынысы жалган экенин билбей калган учурда. Туура. Туура. Ошону акыл менен элге пайдалуу стратегиялык жолду тапкан адам, илими бар, билими бар адам бул дүйнөнү башкарат деп ойлойм. Күч акылда. Күч акылда, аң сезимде. Тактоо иретинде кээ бир акылдуу адамдар, биз акылдуу деп ойлогон, эми акылдуу деп кабыл алган тарыхтагы адамдар кээ бир учурда ушу негизи адамзатка көп зыян келтирип койгон учурлар да бар. Ошол эле атом бомбасын алалы, автомат калашниковду алып көрөлү мисалы үчүн. Бул жагынан ошо акылды кандай колдонуу багыты дегенге кичине чечмелей аласызбы дегеним. Айланып келип эле иман маселесине такалат да. Баары бир каалайсыңбы, каалабайсыңбы, Кудай эмне үчүн мындай акыл берген, анан руханий күч берген, иман берген. Эгер ошончолук күчтүү адам, биз эле адам билесиң, дүйнөнү башкарып коет, жок кылат же дүйнөнү Ооба. гүлдөтөт. Ошол адам өтө акылдуу адамда иманы менен болсо, эң сонун жолго багыт көрсөтөт да. Тилекке каршы андай эмес да. Ошон үчүн иман маселеси дагы эле козголуп турат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, акылдуу адам ким дегенде, бул Алла Тааланы тааныган адам экен да. Алла Таала бирөө жараткан бар деп тааныган адам бул Алла Тааланын астында акылдуу болуп эсептелет экен. Ким болбосун. Эми Нобель сыйлыгын алган, космоско канча жолу учуп барган, эми таң калган нерселерди кылган адам Кудай жок, биз өзүбүз жаралганбыз деп акылына эле таяна турган болсо, бул Алла Тааланын астында акылсыз болуп эсептелет экен да. Ошондуктан Алла Тааланын астында акылдуу адам ошо Кудай берген күчтү, иманды жуурулуштуруп, анан жанагы биз айткан азыркы замандагы баардык нерсени колдонсо жакшы жака болот. Бирок тилекке каршы андай болбой атат да. Адам атадан баштап эле бир багыттагы нерсени айтып келе атабыз. Баягы жакшы бол, адам бол, адамга зыян тийгизбе, имандуу бол деп ушу бир эле нерсе айтылып келе атат да. Бирөө айтат мага, акын жазуучулардын баары ушундай сонун жазат дейт. Айтматов жазган, Лев Толстой жазган, Марк Твен жазган, мисалы да толтура жазуучуларды адам атадан баштап азыркы күнгө чейин салыштырып карасак, негизги максаты бирөө эле. Болгон жеткирүү жолу башка да. Бирок биз эми кыяматка чейин дагы ушул маселе козголот. Ой, адам бололу, жаратылышты сактайлы, негизги күчтү туура жака пайдаланалы дегендей да. Каза берсек көп. Негизги бир эле багыт, жеткирүү жолдору, аткаруу жолдору, кабыл алуу ыкмалары айырмалашып. Ушул жерде бир сөз мээме келип атат, оюма. Мисалы үчүн кечирип кой да. Айта бериңиз. Бир адам, имандуу адам дейли, кумурсканы өлтүрбөйт. Мындай жери карап баскан адамдар көргөм да, эмнеге десе, эки жакта алаңдабайт. Ушундай адамдар көргөм, мен кумурсканы басып албайын депчи. Ушунчалык жүрөгү Алла Тааланын астында таза, мындай зыян кылгысы келбейт да. Эми ошондой имандуу адам курал менен бирөөнү атабы, жардырабы дегендей да. Тилекке каршы эми ушундай бир адамзатты бир коркунучтуу чуңкурга алып бараткан бир адамдардын проекция деп койсок болот. Бар, муну билебиз. Бизде кыргыздар айтат го, үчүнчү күч дей беребиз го. Ошол кайсы күч экенин билбейбиз. Бирок ошол сыяктуу күч бар бул. Буга биз негизи ойгонушубуз керек. Билимдүү, илимдүү болушубуз керек. Адамдар мындай ойго эле басып жүрөт дейт. Бирок уйкуда дейт да. 30-ында өлүптүр, 80-inde көмүптүр дегенде бир сөздөр бар эле го, ушундай. Ошондуктан муну терең ойлонуш керек. Ушуга байланыштуу бир суроо, Жеңишбек агай. Адамдар ооруган сыяктуу эле улуттардагы, мамлекеттердагы ооруйт дептир бир ойчул. Азыр сиздин оюңузча учурда дүйнө эмне менен ооруп атат? Кандай бир ооруга чалдыктык дейм да?
дүйнөсү эки чоң мамлекет элдешсе экен дегенде эле ооруго дегендей. Ошону айтам. Негизи азыр улуттар дагы ооруйт, мамлекеттер дагы ооруйт чын эле. Мындай карап көрсөк. Азыркы заманда оорубаганды качан ооруйт? Азыр эң кыйын учур экен да, болуп көрбөгөндөй кубулуштар болуп атат, Анан азыр биринчи оорууду айтат элем да, чындык менен жалганды айырмалабай калдык да. Бардык мамлекетте оору. Ооба. Азыр экөөбүз жөнүндө бирөө жамандагысы келсе, Бат эле. жөн эле жасап коет да. Бат Аны эле. билгендер гана түшүнбөсө, карабайым эл түшүнбөйт. Бул ушундай акмак турбайбы, же тигиндей турбайбы деп ушундай оору бул. Чындык менен жалганды айырмалабай калдык. Анан дагы бир оору бул бардык мамлекетте улуттун оорусу. Экинчиси боорукерлик. Мындай кандай десем, мээримдүүлүк жоголду да. Азыр каалаган жерде каалаган адам менен сүйлөшө аласың, Кандай жетиштик, Маселе жок. Маселе жок. Ошо бир тууганың менен деле, апаң менен деле телефон аркылуу сүйлөшөсүң, көрүшөсүң. Бирок сен экран аркылуу көрүшүп атасың, бирок жүрөктөр көрүшкөн жок да. Жүрөктөр өлүп калган, сезимдер өлүп калган. Чыныгы көрүшүү, чыныгы бир туугандык деген алыстап калгандай да. Биз батыш өлкөлөрүндө таң калсаң ушундай экен дечү элек. Азыр кыргыздардын арасында деле кездешип атат. Болуп Болуп атат. Бул улуттардын мамлекеттин оорусу да бул дагычы. Анан мээримдүүлүктүн өлгөнүн ушундан билсеңиз болот. Азыр авария болуп аткан, бир жерде согуш болуп атат, же бир кыйынчылыкты көрүп койсоң, мурункудай эмес да. Жөн эле көрүп коесуң. Ошентиптирби? Жаман болуптур эле коесуң да. Чындап кыжаалатчылык тарткан адам жок. Кайдыгер мамиле. Мусулманчылыкча айтканда түндө туруп алып ыйлаган адам жок. Ушул адамзат оңолсун, минтип калды, антип калды деген бүт баары бир мындай бир шамал менен эле кетип бараткан сыяктуу да. Түшүнүксүз. Бул дегенде ошол адамдын руханий сокурлугу дейт бир. Көкүрөктүн сокурлугу деген. Көкүрөктүн сокурлугу да. Мен ушул жерде баягы чоң маселени кичирейтким келип атат байке. Мисалы үчүн миграцияда эле эмес, негизи эле адам баласында ушундай оорулар бар экен да. Мисалы үчүн кимдир бирөө карызга белчесинен батып кеткен, кимдир бирөөнүн үй бүлөлүк бир маселелери бар, кимдир бирөө ооруга чалдыккан. Ушундай бир кыйын учурларга кабылган адамдарга ошол шарттан чыгып кетүүнүн жолдору барбы? Мисалы үчүн сизден мугалим катары же болбосо шыктандыруучу катары кандай ойлойт элеңиз? Ушунун ыкмалары, бир жолдору? Эми бул оорулардын дарысы барбы деген суроо туулат. Туура. Албетте бар. Биринчиси билим. Балдарыбызга өтө туура билим беришибиз керек. Азирети Али айткандай, балдарыңарды өзүнүн заманына ылайык тарбиялагыла, билим бергиле дейт. Куш эки канаты менен учкандай. Светтик илимди да билиш керек, динди да билиш керек, ыйманы бекем болуш керек. Экинчиси адилеттүүлүк. Бардык нерсе Кудай Тааланын мыйзамынын алдында дагы, мамлекеттин мыйзамынын алдында дагы бирдей болуш керек. Адилеттүүлүк болгон жерде сөзсүз оңолуу болот. Үчүнчүсү болсо, бул белгилүү, ар бирибиз жоопкербиз. Жоопкерчиликти моюнга алыш керек. Ким эмнеге жоопкер, ошону так даана майын чыгарып аткарыш керек. Ошондо дагы бир жолу өзүм үчүн кайталап атам. Биринчиси светтик билимдер менен өзүбүздүн динибизди, ыйманыбызды бекемдете турган билимдер менен чогуу эки канат. Экинчиси болсо бул адилеттүүлүк дедиңиз. Баардык адамга мыйзам бирдей иштеш керек деген маселе болуп атат. Үчүнчүсү болсо бул жоопкерчилик. Ошондо адилеттүүлүк менен жоопкерчилик билим үчөө айкалышкан жерде сөзсүз түрдө өнүгүү Негизгилери да. Негизгилери. Булар баягы алып кете турган нуктар. Анан эми калгандары өрчүтсөк. Бир нерсе эсиме түшүп атат да. Айтыңыз. Дүйнөнү дүңгүрөткөн Саид Нурси Бедүзаман деген чоң аалым өткөн Түркияда. Ошол адам ойлонуп турса бирөө келип сурайт экен да. Устаз, эмнени ойлонуп атасыз депчи. Ошондо ал киши айткан экен да. Медресе менен мектептердин үйлөнгөнүн карап атам дейт экен да. Ушундай мааниде чоң сөз да. Ошондо
азыркы учурду айтып аткан сыяктуу болуп атат да. укмуш да. Светтик илимдерибиз Биз динди бөлүп карап коебуз да. ошону айтам. Динди бөлүп карап коебуз. Ала өзүнчө жашоо, аларга кийлигишпейли деген түшүнүк бар да. Ооба. Светтик деген сөз Жок. ошол да. Алла Таала исламды, динди толук берген. 24 саат ичине камтышыбыз керек. Ошо алган илимиң дагы, билимиң дагы ошо Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн жанагындай илимди да билип, светтик билимди да билип, анан жашаш керек деген мааниде. Ушул жерден кийинки эле суроо туулуп атат, өзүнөн өзү суранып атат. Сиз мусулман дегенге кандай неме берет элеңиз? Чечмелеме. Мусулманчылык, мусулман дегенге. Мага бул суроого сүйүктүү пайгамбарыбыз Алла Тааланын дуа саламдары болсун, жооп берип койгон. Мусулман деген тилинен дагы, колунан дагы башкаларга зыян жеткирбеген адам дейт. Эми мен эптеп септеген акылым менен айткым келип атат. Мындай сөз бар да: ажылык бүткөндөн кийин башталат дейт. Ажылыкты милдеттен аткарасың, эл менен жүрөсүң, ыйлайсың, дуа кыласың, жакшы келесиң. Маселе келгенден кийин жашооң кандай? Мурунку каталарыңды кайталайсыңбы, же мурунку эле тас кейпиңе түштүңбү? Элдер сенин ажыке дегенде ошого татыктуусуңбу, татыксыз эмессиңби деген маселе. Умура бүткөндөн кийин башталат дейт. Бул да ошондой да. Мусулман мечиттин ичинде 5 убакыт намаз окуйбуз. Мечиттин ичине киргенде ассаламу алейкум дегенде периштесиңде ва алейкум ассалам, кандайсыз, альхамдулилла, аябай созулган укмушпуз да. Мечиттин ичинде периште укмушпуз. Маселе мечиттен чыккандан кийин мусулманчылыгың кандай деген суроо да. Намазыңды окуп атасың, барып бирөөнү алдап атасың мечиттен чыккандан кийин. Аялыңа болгон мамилең, балдарыңды кордоп атасыңбы? Мусулманчылыктын кийимин кийип жүрөсүң, үлгүсүн көрсөтөм деп жүрөсүң, бирок кандайсың? Ошондо 24 саат жашооңдо мечиттен башка мезгилдерде чыныгы мусулмансыңбы? Эгер андай боло албасаң, анда сен эки жүздүүсүң. Мемелананын жакшы сөзү бар да: кандай болсоң ошондой көрүн, кандай көрүнсөң ошондой бол. Иман нуруң жүзүңөн жайнап турсун дейт. Керемет. Адеп акылак, мусулман деген боорукер, алдабаган, түз жүргөн, өзүн оңдогон. Биз баарыбыз кемчиликтүүбүз. Баарыбызда кемчилик бар, бирок адам оңдош керек. Кээ бирөө мүнөзү оң болбойт дейт. Жок, мен көп адамды көрдүм. Такыр тааныбайсың. Такыр башка адам болуп калганда имандын күчү ушунчалык сонун адам. Демек, адам өзүн оңдогонго болот. Мусулман дайыма өзүн контролдоп, баягы кызыл сызыктан чыгып кетпейин деп жашаш керек. Албетте. Бирөөгө үлгү болуп атасың да. Албетте. Бирок ошондой адамдарыбыз бар. Мусулманчылык деген ошо 24 саат бою Аллахтын ыраазычылыгы үчүн адамдарга пайдалуу болуп жашаган адамды мен мусулман деп ойлойм. Ал эми 5 убакыт намазыбыз, кармаган орозобуз, Алла Таала милдет кылган, парз кылганды ал каалайбызбы, каалабайбызбы, аткарабыз. Ал турушу керек. Ал турушу керек. Кудайдын алдына ар ким өзү үчүн жооп берет. Бирок бейишке ошо менен эле кирип кетем деген бул ката. Себеби адам башка кошумча амалдар менен көбүрөөк бейишке кирет дейт. Ошон үчүн ар бир жолуккан адамды кыдыр көр, ар бир түнүңдү кадыр көр дейт. Сон. Ушул жерде дагы бир суроо туулуп атат. Мусулманчылыктын чечмелемесинен келип чыгып атат окшойт. Элге кызмат дегенди кандай түшүнөсүз? Адамдарга жардам берүү, адамдарга кол кабыш көрсөтүү. Азыр тилекке каршы биз жардам десе эле материалдык жагын эле ойлойбуз. Тилекке каршы. Көп эле учурда ушундай. Мойнубузга алышыбыз керек. Негизи ошо элге кызмат дегендин маңызы, мазмуну эмнеде болушу керек? Элге кызмат кылуу бул жакшы нерсе. Бирок кылып аткан кызматың жарнама болбосо, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн болсо, бул мен кызмат деп ойлойм да. Бир көпүрө салып берип коюп, бир жума реклама кылып көрсөтүп, бирөөгө бир
жардам катары баштык алып барып берип, аны кайра чыгарып дегендейчи. Эми баягы жарыя кылган сада болот дейт. Бирок тилекке каршы баамымда көптөр өзүнүн кызыкчылыгы үчүн мындай элге кызмат кылып атам дегендер бар. Ошондой болбош керек да. Эми ошо өздөрүн баягы реклама кылып аткан сыяктуу кээде көрүнөт. Бирок ошол эле учурда динди жамынгандар да көп да. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылып атам деп анан интернет баракчасын ачсаңыз, соц тармактарды ачсаңыз эле баардык эле ошондой жардамдардын баары эле дин менен кирет. Бирок жыйынтыгы кичине башкачараак. Мен эч кимди критика кылгым келген жери жок. Көргөн, байкаган нерселеримди айтып атам да. Ошон үчүн элге кызмат дегендин маанисин биз толук түшүнүп атабызбы, ошону толук аткара алып атабызбы деген үчүн сурап атам да. Баягы оң колуң бергенде сол колуң көрбөсүн деген да бир жакшы сөздөр бар эмеспи? Ооба, мен мурда да айткам, көп айтам да. Бирок кайра деле кайталап койгум келет да. Албетте. Мен адамдарды көп көргөм, кызмат кылганчы, элге кызмат кылган. Сөзсүз эле депутат болуу эмес, президент болуу эмес, укмуш кызматтарды кылгандар бар да. Келечек үчүн мектеп салгандар бар. Жанагындай жетим балдардын акчасын төлөп окуткандар бар. Бирок алар эч качан эч кимге жарыя кылган жок, айтпа дейт да. Ошолорду көрүп мен мындай 4 сап ырым бар да. Эми эл деле көп уктош керек, кайра кайталай берейин. Кайталаңыз. Билсе дагы, билбесе да бакырган, бул дүйнөдө толуп жатат акылман. Бирөөлөрү бар, эч ким деле тааныбайт, бирок аты асмандарга жазылган. Ошо асмандарга жазылгандай иш кылыш керек, элге кызмат кылыш керек. Керемет. Саптар керемет. Мен сиз айтмакчы, кайра эле суроомду кайталагым келип атат. Аябай кызык багытта бул жакчы. Кайра суроотуу. Кайра суроотуулап ошо материалдык жак деп атабыз, анан кийин баягы билинбей элге кызмат кылгандар деген сөз болуп атпайбы? Мисалы үчүн азыр биздин подкастыбызды студенттер көрүп аткан болсо, же бир карапайым бир үй бүлө көрүп аткан болсо, алар кандай кызмат кыла алат дейм да? Сиздин оюңузча. Тарбиясыбы, тартибиби, окуганыбы, жакшы окуган ошолордун баары кызмат катары кетеби? Же кантип түшүнсөк болот да? Бир үй бүлө коомго кантип кызмат кылат? Колунда жок мисалы. Эненин кызматы коомго кайсы? Баланы жакшы тарбиялаш керек. Эне үйдүн университети деген сөз бар. Туура. Эне баланы жакшы тарбияласа, бул өтө чоң коомго кызмат кылган. Туура. Ал университетти камсыз кылыш керек. Ким? Атасы. Атасы ошол үй бүлөнү мыкты камсыз кылса, аталык милдетин аткарса, үлгү болсо, жеке эле үй бүлөсүн эмес, кошуна колоңдордо суктанып карай турган үлгү болуп жашаса эле, бул чоң кызмат бул. Ал эми окуучулар, студенттер бул эң мыкты окуш керек. Ошонун өзү кызмат. Мына мектептерде жанагы чет өлкөгө барып олимпиадаларда алтын медаль утуп атпайбы? Мен ошо айткым келет да, биз мушташкандарды, балбандарыбызды аэропорттон укпуштосуп алабыз да. Тимел укпуш дүңгүрөйт. Ага мен каршы эмесмин. Алар намыс коргогондор. Бирок ошолордой кылып алтын медаль утуп келген олимпиададагы окуучуларды мейли кайсы класс болбосун, 10-чу, 5-чи, ошондой деңгээлде дүңгүрөтүп тосуп алып турсак, бул өтө шыктандыруу да. Албетте. Бул балдар укмуш окуйт. Анан эле өзүнүн ата энеси, туугандары бар, калпак кийгизип анан анча-мынча фейсбукка чыгарып койгон, бул мен туура эмес деп көрөм. Дүңгүрөтүш керек. Билим деген билим, биз билим менен гана жете алабыз көп нерсеге. Жеңебиз да. Мен да балдарыма айтам, азыр Америкада окугула деп, үйрөнгүлө, билгиле, болбосо мендей болуп каласыңар деп. Мисалы үчүн мындай бир ыр бар экен. Аткарууга ата уулдук парзыңды сөзсүз эле баатыр болуш керекпи? Эмгектенип билим алып алыста жүргөндөрдүн иши кызмат эмеспи? Депчи. Мисалы үчүн ошо азыр Америкада жүрүшөт, Россияда жүрүшөт. Алар жөн эле үй бүлөлөрүн багып аткан жери жок да. Сиз айткандай коомго, мамлекетке, ошонун калыптанышына кандай чоң салым кошуп атышат? Ошолорду мен дайыма сабак берем да бул жактан. Ошо баарын айтам. Силер мындай силкиңире депчи. Бир эле мындай акча табуу эмес. Биз мамлекетке
келечекке биякта балдар төрөлүп атат биздин келечекте. Ошолорго туура тарбия, кыргыздын тилин унуттурбагыла, кыргызча сүйлөткүлө, кыргызча китеп окуткула, өзүңөр дагы коомго пайдалуу болгула деп колдон келишинче мындай сабактар айтып жүрөбүз. Кайсы жерде болбосун кыргызга кызмат кылса болот. Албетте, албетте. Каалоо болуш керек. Мүмкүнчүлүктөр пайда болот деп ойлойм да. Ошо мусулманчылык жөнүндө кичине сөз кылдык. Баягы сизди элдин көбү сахнада биринчи жолу динди ырдап чыккан акын катары тааныйт да. Анан кийин да ушу динди даңазалаган ырларыңыз жаралып атты. Анан алымдар менен да көп жүрөсүз. Өзүңүздүн жеке оюңуз ушу аалымдар тууралуу кандай болмок? Мен өзүм аалымдардын жанында жүргөндү жакшы көрөм. Анан дүйнөлүк аалымдарга дагы жолукканга аракет кылам, батасын алганга дегендейчи. Бул өзү керемет нерсе да. Азыр бизде аалымдар көбөйдү. Жаш жигиттер илим алып, билим алып келип кызмат кылып атышат, туура жол көрсөтүп атат. Мен бир дагы кыргыз аалымдарына, жалпы эле аалымдарга эч кандай бир нерсе дей албайм. Жараткан ыраазы болсун деп гана айта алам да. Бул кишилердин баары аалымдар, керемет инсандар да. Мисалы үчүн ошо кереметтердин бирөөсү. Кереметтердин бирөөсү Сиз кандай кабыл? даражасын айтайынчы. Даражасы? Куранда шейиттер жөнүндө айтылат да аят. Шейиттер деген бул Кудай жолунда шейит болгондо даражасы өтө жогору. Албетте. Куранда аларды өлдү дебегиле, алар тирүүлөр силер билбейсиңер деген мааниде айтат да. Ал эми аалымдардын даражасы шейиттерден да жогору турат. Бир шейит өлсө даражасы Алланын астында жогору, бирок бир аалым көз жумса бүткүл асман жер кайгырат экен. Ковидте бир эле мисал айтайын өзүбүздөн. Ковидте жугуп калат деп бир тууганына кирбей качкан адамдарды көрдүк. Туура. Акчалуу адамдары көз жумду. Аз эле киши барып, туугандар да барбай, эптеп-септеп жаназасын окуп көмгөн адамдарды көрдүк да. Канча киши болду? Канча киши көп да. Бирок өлүмгө карабай чубак ажекебиз көз жумганда 20 000 киши ковидине карабай барып туруп жаназасын турду. Бул аалымдын даражасы. Керемет. Эми мен дайыма айтам, замандаштарга да айтар элем да. Үйгө көп киши чакырабыз, шерне дейбиз, ырдайбыз, жыргайбыз, башка маселелер көп да. Ооба. Бирок көбүрөөк үйүңөргө аалымдарды чакырыңар. Аалымдар болгон жерде береке болот. Сиз анын андай экен, мындай экенин карабаңыз. Уккан сөздөргө карабаңыз. Аалымдарды үйүңүзгө чакырыңыз дагы, колдоруна суу куйдуруп балаңызга батасын алыңыз. Ой, керемет. Бул сөзсүз сиздин укум тукумуңузда береке болот. Сөзсүз. Кепилдик менен айтабыз да. Керемет. Аалымдарга мен жараткан ыраазы болсун деп айтам. Ден соолукта болсун. Аалымдар көп ооруйт. Себеби китептин үстүндө отура бериши, көп ойлонуп, чындап келечек үчүн дагы ыйлаган, өзүн жоготкон биздин бир туугандарыбыз бар аалымдар. Кызык. Эми бул Кудай тааланын сыноосу да болушу мүмкүн, албетте. Туура. Бирок ошо каалаганым ошол берекелүү болсун, үй бүлөсү ден соолукта болсун, ар бир аалымга айтарым. Ошо аалымдардын биз батасын алышыбыз керек. Анан бирөөлөр айтат да, кызыгып кетип. Мен эми аалым боло албай калдым. Жашым өтүп кетти. Жашым өтүп кетти. Болбосо аларчылап 20-30 жыл окуган жокмун деши мүмкүн. Туура. Бирок мен бир сүйүнчү айтам да. Ар бир адам биз аалым боло албасак дагы даанышман болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Даанышман деген ким? Терең ой жүгүрткөн, көп окуган, калыс жүргөн, элдин баары сыйлаган, Кыдыр аке жана биздин акелер сыяктуу. Ушуга барып батасын алалычы, ушундан барып кеңеш сурайлычы деген адам да. Ошондой адамдар мен көп болушун каалайм. Азыр мен окуучулардын баарына айтам, салаваттуу болгула, ошо даанышман болгула, кийин силер балдарыңар сыймыктана турган адам болгула, даанышман болгула. Ошондо кыргыздын касиети, кудурети кайрадан кайтып келет. Ыйманыбыз менен дегендей. Эң сонун сөздөр экен. Эң сонун сөздөр. Бул колдон келет. Келет. Аракет кылыш керек. Кудай таалага жакындайм десең, Алла таала өзү эле берип коет. Даанышмандык жөнүндө сөз кылып атасыз. Өткөндөн да мен бир жерден окудум эле. Адамдар
бир окуяга же бир нерсеге көз айнек менен караса, даанышман бул дүрмү менен караган киши депчи. Анан маанисин азыр мындай толук түшүнгөнгө аракет кылып атам да, сиздин сөздөрүңүздөн кийин. Кайра жана мурунку суроолор менен аралаштырып бир суроо сурагым келип атат сизге. Светтик билим дедик, анан диний билим деп атабыз. Аалымдар жана мугалимдер. Сиз эки жаат менен тааныш киши катары экөөнүн айырмасы же окшоштук жактары кандай? Мугалим менен аалым. Экөө тең пайгамбарыбыздын жолун улагандар деп түшүнөм. Мугалимдик кесип ошо пайгамбарыбыздын калтырып кеткен мурасы десек болот да. Устаздар дин жагын үйрөтөт. Мугалимдер болсо светтик дүйнөнүн илим билимдерин, муктачтыктарын үйрөтөт. Экөөнүн тең ниети жакшы, Алланын ыраазычылыгы үчүн пайда берейин деген болсо, бул экөө тең мугалимдик керемет кесип. Окуш керек. Анан мындай маселе да бар да, Куран окуганда эле сооп жасалат. Куранды окуш керек, сөз. Жатташ керек колдон келсе. Хадис, дин китептерин окуш керек, сөз. Буга эч кандай мындай тоскоолдук жок. Бирок бир адам сынган кылычты окуп атса дагы, Айтматовдун китептерин окуп атса дагы сооп жасалат. Ниетине жараша да. Албетте. Окуш керек. Ал окуп атат да. Билим алып атат. Билим алып атат. Ушундай болбойт дегендер бар экен, бул туура эмес. Анткени Алла Таала өзүнүн кулунун жакшы жагына кандай гана аракет кылып аткан болсо, бул сүйүнөт. Ошол эле физиканы окуп атсаң, үйрөнүп алсаң, сооп жасалат. Ошол эле кандай китеп болбосун айтып окуса, сооп жасалат. Кандай багыт болбосун. Бол Ниетке. Ниетке жараша. Эми туура эмес багыттар бар албетте. Албетте. Аны адам түшүнсө Талдай билиш керек. Талдай билет. Барбайт андай жаман жакка деймин. Мугалим деген ошол баягы көп жерде айтылат эмеспи? Жөн эле сабак берип койгон же билим берип койгон киши эмес, ошол эле учурда адамдын ичиндеги бир шамды күйгүзө билген депчи. Ошо мугалимдик кесипти аркалап жүрүп, сизде ушундай бир учурлар болдубу? Бирөөнү мындай шыктандырып, илгери болчу экен, ай балам сенден жакшы бир математика мугалими чыгат десе, тиги бала адабиятты жакшы көрсө да, адабиятты таштап туруп математикага өтүп кеткен учурларчы. Мугалимдин күчүнүн, сөзүнүн күчү дегени, багыт бергени. Мен эми кесип, ушул кесиптерди айтпайм негизи. Мен көбүнчө мындай жалпы багыт жол көрсөтөм жакшы жагына дегендей. Мага акырын кайрылгандар бар, чогуп кеткендер бар да биякта жүргөндө. Анан байке же агай, эч кимге мен айтпай эле коюңуз, ушундай маселе болуп атат. Тракторго кетип атам, мындай болуп атам, үй бүлөм тиякта андай болуп атам, тигинде мындай деп суроо көп берет да. Анан аларга мен отургузуп алып, жанында аябай сонун бир сырлар да бар. Кызык. Суутулган аттай кетет да. Тим эле жаңы төрөлгөндөй болдум деп кетет да. Анан телефон чалып турат. Ушинтип атам, баягындай болуп атат депчи. Адамга жол көрсөтүш керек. Мага деле бирөө жол көрсөтүш керек. Мен кыйын эмесмин. Мен деле сабак берип атып, кээде ошол келген адамдардан, улуу кичи бар, көп нерсе үйрөнөм. Кээ бирөө мындай ойлондурган суроо берип коет. Мен анын жообун барып изилдеп табам. Бул изденүүгө билип алган сүйүнөсүң да. Ушуну билбей жүрүптүрмүн депчи. кызык. Аябай сонун да. Ушул кошумча кылгым келип атат. Болот. Суроом бүтпөйт экен. Өткөндө бир ушак угуп калдык, кечирип коюңуз эми. Ушак укпаш керек. Түрктөрдө бир жакшы сөз бар го, кулагымды конок кылдым дегенчи. Кайсы бир үй бүлө сизге кайрылган имиш? Чындык менен калптын ортосу канча десе, төрт эле манжа дейт го, көргөнүң чын, укканың калп депчи. Мен укканымды айтып атам, кечирип коюңуз. Ажыраша турган бир этапка келип калышкан үй бүлө сизге кайрылган имиш. Анан сиз бир сырды айтыптырсыз. Экөө ушунчалык бактылуу жашап атышат. Ошол сырлардан биз менен бөлүшпөйсүзбү дегеним. Ошол үй бүлө уга турган гана сөз да ал. Өздөрү гана билсе жакшы болот негизи. Ошондо ынтымак жашап калышат дегендей да. Анан бул жерде айтпай эле коеюн эми аны. Бирок бир жалпы бир калыптар бар да туурабы же? Сен жалпы ошо жүрөгүнө жеткире турган жолду айтасың.
муну негизи бир айта турган учурлар болот да, ошо үй бүлө отурганда сонун чыгат бул сөз. Экөө маңдайына турганда айтасың, тим эле табылбаган дары болот да. Керемет. Эч ким урушпасын. Албетте. Эч кимге айтпай эле коеюн мындан кийин дегендей. Албетте. Баягы тамаша катары айтып атам. Кимдир бирөөлөр жетимканага барып жардам берип анан рахмат деп анан бата бергиле десе, өркүндөп өсө бергиле десе, анан айтыптыр да. Жетимкана кантип өркүндөсүн депчи. Анысы кандай сиз да айтып атпайсызбы? Эми үй бүлөдө аялда кызыл сызык бар. Ток жүрөт да. Эркекте ак сызык. Ток жүрөт. Экөө бирдей жүрүш керек. Ошол келген энергия ток негизи бир күчтүү энергиядан алынышы керек да. Бирөө ал жактан алынбай калса, анда кыйынчылык үй бүлөдө. Ал ошол Кудай Таалам берген энергия. Керемет. Ток деп коет го. Керемет. Ошону туура алышса, эч качан уруш болбойт. Бул сөз бирок тигилер айткан сөз эмес. Мен жалпы айтып атам. Ошондо ынтымактуу жашашат да. Биздин подкастты көрүп аткандар болсо, кайрылыңыздар. Жеңишбек байкеде бир формула бар экен. Жок, эми жардам алып калдырып анан эме болбосун. Эч ким урушпасын, урушпаңыздар. Эң жакшысы. Кереги жок. Эң жакшысы. Мага келбей эле коюңуз да. Эң жакшысы. Барам, чайга чакырсаңар бара бересиң. Албетте, албетте. Бир бизнес жөнүндө сүйлөшкүм келип атат сиз менен. Бизнес чөйрөсүндө дагы Бишкекте жакшы бир ийгиликтерге жетишкен киши катары тез тааныйбыз. Биз кандай дейсиз? Бишкекте эмес, негизи эле ушул бизнес чөйрөсүндө ийгиликке жетиш үчүн адамдагы эң маанилүү сапат эмне болушу керек? Мен эми башкалардай укмуштай бир бизнес чөйрөсүндө ийгиликке жеттим деп айта албайм. Бирок так болуш керек. Анан тапканыңдын берекеси болуш үчүн сен дагы беришиң керек. Берсең, Кудай Таала сага берет да. Эң негизги сыр ушул менин баамымда. Эгер жалгыз иш кылсаң, жаныңда бир чыныгы досуң болуш керек. Эгерде бирөө менен өнөктөш болсоң, анда үчүнчү бир досуң болуш керек. Экөө бирдей кайрыла турган. 4 адам болсо, 5-чиси дагы 4 бирдей кайрыла турган бир досу болуш керек. Ошондо бизнес аябай өркүндөйт. Бул тажрыйбаны өткөн да. Ал дос ким деши мүмкүн? Албетте Алла Таала. Керемет. Анан өзүм эң биринчи башынан эле китеп сатып жүрдүм. Китеп сатканда да көп сөздөрдү уктум. Кыргыздар китеп жакшы окуйт да. Эң көп кирешем ошо китепте, бул китепте сен барсың апаке, ата-энем бейишим деген бир китептерди жазган. Ооба, көрдүм эле сонун китеп. Буйрутма мененчи. Анан бир күнү ойлондум дагы, ушул бирөө 1000 сом берсе, ата-энесинин сүрөтүн берсе, анан 5 куплет жазып берсем, ансыз деле бизге кайрыла берет да. Тааныштар, туугандарчы. Атам 80ге чыкты, жазып бере калчы деп элечи. Анан ойлондум дагы, ушундай кылайын десем, менин бир жакын эжем айтты да, кайсы келесо сага сүрөтүн берет деди. Ал каалаган акынына жаздырып атты. Сага 1000 сом берип, анан китеп чыгармак беле депчи. Анан мен ошол күнү үйгө бардым дагы, Инстаграмга жазгам да. Бул китепте сен барсың апаке деген бир китеп чыккан атат. 5 куплет жазып берем деп баягы айттым, жаздым. Эртең менен ойгонсом WhatsApp'ым жарылайын деп калыптыр. Агай, бул кандай китеп деп Россиядан көбүнчө эме кылышты да. Ал кезде Россия аябай күчтүү болуп турган ба акчасы. Сагыныч дагы бар. Сагыныч да бар да. Анан ушундай деп бүт түшүндүрсөм, бирөө да баштаткан жок да. Каяка котороюн агай деп эле. Анан жетишпей калдым да. Эми мен бир санаган жокмун, бирок бир 2000ден ашык киши ыр жаздым негизи. Анан башында Садырбек деген акын бар, белгилүү. Аны чакырдым окуучум катары. Саке келем, сен жазыш деп. Да Болот деген акын бар, өкүл балам, аны чакырдым, келем жазыш деп. Башында жакшы эле кичине жазышып жүрдү, анан кыйын да. Ар кимге өзүнчө мүнөздөмө бериш керек.
Албетте. Баягы акын болуп туруп уюкач издеп каласың. Окшогош керек бири-бирине. Анан бирөөгө ыр жазып бүтсөң, басмага берип аткан телефон чалат. Агай, могул сыйлыгы калып калыптыр, кошуп коебузбу? Же сүрөт алмаштырып коебузбу деп. Аябай майда иш да. Бирок чыдап, аябай жакшы болду да булчу. Анан бул банкка барганда бир 50.000 60.000 болгондо барам да. Чогултуп алам да. Банктагылар таанып калган. Баары 1400 рубльден салат да китеп. Анан бул эмне дейт, китеп дейм. Эмне китеп дейт. Ушундай китеп 1400-ге алышабы деп баягы банкта иштегенде таң калат да. Ошентип баягы ишкерлигимдин бир эмеси мөмөсүн көргөнүм ошо болду. Чыгармалык жаат да китептен. Анан ковид башталды, ошо менен баягы бир токтоп калды. Түшүнүктүү. Андан башка дагы идеялар көп эми. Улантабыз. Балдар китебин чыгардым, андан да жакшы болду. Китепти жакшы көрөм да. Китеп Сонун нерсе. рахат да. Сонун нерсе. Ошентип жүрдүк. Андан кийин дагы бир 2-3 досум менен кеңешип Фарел кафесине кирдим. Даамсыз калдык эле биз дагы. Аякты иштеттик. Азыр болсо эми Америкага келген байланыштуу аяктан кол үздүм. Жакшы болуп атса керек, ийгилик каалайм. Ийгилик болсун. Эми алдыда дагы Көп максаттар бар. буюрса, Кудай таалам ишке ашырсын. Ушул жерде бир суроо сизге. Эркек акча табат, бирок сиздин үй бүлөдө акчаны ким кармайт? Биздин үйдө акчаны мен кармайм, мени аялым кармайт деп коеюн э. Үйгө барам да. Ооба, үйгө барасыз да. Үйгө кире албайт, тим более Америкада. Өнөктөш дос жөнүндө кеп кылдыңыз. Акыркы учурларда ошо дос деген сөздүн мааниси, мазмуну өзгөрүлгөндөй сезилип атат. Саясатта да дос жок экенин өзүбүз күбө болуп атабыз. Чыныгы достор кандай болуш керек? Достук деген сөздү кандай түшүнөсүз? Бизде саясат өтө кызык да, кызыктуу. Бардык эл саясатты карайт, саясат жөнүндө сүйлөшөт. Башка тема жок. Көбүнчө туурабы? Тилекке каршы. Анан эмнеге биз саясаттан эле үлгү алабыз деп мен таң калам да. Саясат деген жакшы нерсе эмес. Шайтандын азгырыгынан саясаттан сакта деп кээ бир аалымдар дуа кылышкан. Саясаттан үлгү албайлы, саясаттагы достуктар бизге үлгү эмес. Эмнеге бизде сонун үлгү тарыхта адамдарыбыз бар. Манас менен Алмамбет, Мисалы. Аккан менен Курманбек, Токтогул менен Жеңи жок, толтурада. Чыңгыз менен Чыңгыз менен Муктар дегенде. Эми толтурада. Атагы чыкпаган деле адамдар тарыхта биз билген достукту даңазалаган окуялар көп. албетте. Бул дос деген бар нерсе, ыйык нерсе, муну сакташ керек. Сенин досуң жөнүндө бирөө жамандап келсе, сен ага ишенбе. Сен эгер досуң сырын билбесең эмнеге доссуң анда? Сен өзүң кан досмун, акыреттик досмун деген сырын билген досуңду анча тааныбаган бирөө жамандап атса, күлкүң келет да. Сен сага караганда мен досумду жакшы билем. Кой, токтот деп достукту сакташ керек. Кээ бирөө жеңил ойлуулук калтырып, анан сен мынтипсиң, антипсиң деген бул шайтандын бузукулугу да. Анан жашыруун душмандар болгондой эле дейт, жашыруун досторуң бар дейт. Жылдыздар көктө жанат да. Досторду жылдыздарга теңешкен. Мисалы үчүн сүйүктүү пайгамбарыбыз, Аллахтын дуай саламдары болсун, өзүнүн досторун, сахабаларын жылдызга теңеген. Абу Бакир Сыдык досу болгон да. Эң жакын дос. Менин жолдошторум, сахабаларым жылдыздар сыяктуу дейт. Кимисин ээрчисеңер адашпайсыңар деп атат. Жана дагы сөзү бар. Чыныгы достору жылдыздар сыяктуу. Качан башыңа караңгылык түшкөндө жарыгын чачып чыга келишет дейт. Менин досторум бар. Мен билем да. Адам мени билет, бирок айтпайбыз. Эмнени? Ал мага дуа кылып аткан билем. Керемет. Мен дагы дуа кылам. Бир досум бар. Керемет. Эстегенде ыйлагым келет. Досум деп, ушундай жүрөгү таза да. Кээде байкай барбан айтып атат, досум, кече сага ушундай дуа кылдым деп. Ыйлагым келип кетет да. Чыныгы достук бар да. Дилиң бир болуш керек, диниң бир болуш керек. Достукту дагы жаштарга айтарым, туура тандаш керек.
Мебел ананын жакшы сөзү бар да. Жакшы дос бакча гүлгө алып барат. Жаман дос таштанды күлгө алып барат дейт. Сени ойлоп турган, жаман жолго барсаң, ой аяк эмес бияка деп тартып турган, бейиште да бирге бололу деп күйгөн, чындап эки жүздүү болбогон, саткын эмес, негизи бул дүйнө эмес, акыретте чогуу бололу досум деген акырет достор. Акыреттик достор. Үлгү болот, андай достор бар. Жакшы. Достуктун бир текшериле турган бир убактысы же бир сыноосу барбы? Бир көп жылдан бери бири-бирин тааныган, мисалы үчүн классташ достор. Канча жылдан бери тааныйсың, дос дейсиң. Мисалы үчүн. Болбосо жана эле бир классташ да. Бирок алар дагы баягы колунан келген жардамын аябай колдоп, антип жүрөт. Бирок дагы бир достор бар да, турмуш берген достор, оор убактарда жолугуп калып таанышкан достор сыяктуу ошол бир калыптан өтүш керекпи, сыноодон өтүш керекпи, андан кийин достошуш керекпи? Жок, бардык достор эле сыноодон өтө бербейт. Жашап жүрүп, өмүр өтө берет. Бирок кээде сыноодо келип калган учурда, ал тагдыр өзү тартуулайт экен да. Кудай таала бул сага татыктуу, бул сага тактыксыз деп өзү тандап коет экен. Элеп коет. Элеп коет да, баягы көмүр менен алтынды экиге бөлгөндөй да. Кокусунан сыноо келип калышы мүмкүн. Ар кандай өйдөлдөй болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда кээде досторуң, классташтарың болобу билинип калат. Баягы чыныгы мезгилде жүзү көрүнөт дейт го. Ошондой да. Бирок Кудай таалам андай сыноо бербей эле достук менен жашап өтүштү насип кылсын деп айтар элем. Мен муну сурап аткан себебим, досуңду көрсөт ким экениңди айтам деген бир жакшы сөз бар го. Ошондой кимдир бирөө бизден жүз үйрүп кетсе дейли, демек биз өзүбүз да ошондойбуз деген. Бир нерсе бар да. Ушу менин досум сатып кетти, менин досум мындай болуп калды, менин досум андай деп айта бересиз да. Бирок өзүбүзгө да суроо бериш керек да. Мен ага кандай дос боло алдым, мен кандай мамиле кылдым деген маселе бар да. Кээде өзүбүз унутуп калабыз, башкаларды күнөөлөйбүз да. Туура, кээде сенин деле байкабаган мындай каталарың бар. Албетте. Тамашаларың болуп калышы мүмкүн дегендейчи. Туура. Кээде өзүңө да суроо бериш керек. Бул өтө чоң тема. Бир Бир күн атайын чакырсаң, ушул Кудай буйрса. достук жөнүндө сонун нерселерди айтып берем. Сизди чакыра турган тема көп эле экен негизи. Байке. Кичине бир философия жөнүндө сүйлөшкүм келип атат сиз менен. Мээм жетсе. Биз мусулман баласы болгондон кийин тагдырга ишенебиз. Тагдыр Алла Тааланын биздин маңдайыбызга жазган бир жолубуз да. Бирок адам болгондон кийин инсан деп унутчаак деп атпайбы? Ошо пенде болгондон кийин ойлонот экенсиң. Мындай болсо мындай болуп калмак, мындай болсо мындай болмок деп. Сизден сурайын деген суроом, эгер кайра жашооңузду жашай турган, артка кете турган бир мүмкүнчүлүк болуп калса, жашооңузда эмнени өзгөртөт элеңиз? Өзгөртө турган бир нерсе барбы? Тиги дүйнөгө кеткенден кийин Алла Таала айтат да. Бардык пендем дейт, кулдарым суранат экен да. Мени аз эле убакытка кайра жаратып койчу. Мен сен айткан буйруктарды баарын аткарайын, токтоосуз, тынымсыз депчи. Көбүрөөк сажда кылайын, көбүрөөк садака берейин дегендей да. Бирок дейт, кайра артка кайтуу жок дейт. Алсаңар эми кайра жара албайбыз. Ооба. Бирок О көңүлүм кейбечи анчалык. Керек эмне болбос ишке чаң салып, акмактардын айткандарын акырын ыргытып сал таштандыга алып барып. Ойлоп көрсөм бул дүйнөдө эң оор көңүл калуу экен да. Маанилүү, абдан маанилүү. Миллиард долларың жоготсоң эч нерсе эмес. Бирок бир көңүлүң ооруса, бул өтө кыйын нерсе экен. Менин оюмда да. Анан мен дагы канча адамдын көңүлүн калтырдым, билип, билбей. Канча адамдын көңүлүн ала албадым. Бир туугандарыма убагында жардам бере албадым. Ата энемди ойдогу эле ыраазы кыла албадым. Кыла турган нерсени убагында көрүп акат деп жүрүп кылбай койгон экенмин. Кайра бир жаралганда деп өзүң айткандай, мүмкүнчүлүк болсо мен ошонун баарын кайра толтурмакмын да.
көңүл маселесин толтурмак. Көңүлдөн өткөн эч нерсе жок. Акчаны иштеп табасың. ооба Карыз алсаң да табасың. Бирок көңүлдү карызга алып, көңүлдү кайра гүлдөтүш өтө оор маселе экен да. Мен адамдардын деле көңүлүн калтырып ошончолук жек көрүндү болгон окуям жок негизинен да. Бирок көбүнчө мен юморго чугулмун. тамашалап коесуз. Өзүм да көрүп, бирок ичимде Алла таала күбө да. Эч мындай жаман ойлобойм да. Өзүм бала кезимден ушундаймын. Юмор айтып коем, анан эле таарынып калышат. Бирок 95% азыр ошо таарынганын баары жакын адамдарым да. Кайра кээ бирөө телефон чалат, сен тамашаңды сагындык, тигиндей мындай депчи. Эми бул мүнөз экен. Мен тамашаны калтырайын дедим, бирок болбой эле баягы тамашалай бересиң дегендейчи, юморго чугулмун да. Ошол Баягы тулпардын бели оорубайт, туягы ооруйт, куштун мойну оорубайт, канаты ооруйт, адамдын жүрөгү оорубайт, көңүлү ооруйт дейт го. Көңүл демекчим, жөн эле көңүлүңдү оорутканда бар эми, тиги турмушта ушундай экен да. Ооба. Сен өмүр учурашкан эмессиң. Колуң кармаган эмессиң. Жөн эле сени жерге тепсейт да. Текебер экен, андай экен. Анан аяка эмне кетип калды? Мисалы үчүн Мисалы үчүн, азыр аябай актуалдуу тема. тияка эмнеге аны айтты? Көңүл оорутканда көп да. Бирок менин көңүлүм оорубайт. Мен өзүмдү тарбиялап келатам. Мага мактоо дагы, сөккөн дагы өтпөйт. Мен напсимди ошого тарбиялап бышырып келатам десем болот да. Мен бара турган бир бактылуулук жерим бар. Кудай тааланын астында. Ошол жака бара берейин. Ким эмне десе десин дегендей да. Эми шашпай туруңуз. Кудай таала өмүр берсин. Кудай буйрса, көп жашаңыз. Ушу тиги дүйнө жөнүндө сөз болуп калды, тиги дүйнө жөнүндө. Бир ырыңызды окугум келип атат. Мындай деген бир саптарыңыз бар экен. Ырахатты экиге бөлө албайбыз. Ырахаттуу напсини жеңе албайбыз. Ийнеликте иш кылып сүйүнгөндөр ийгилигин башканын көрө албайбыз деп. Ооба, бир Ушундай бир учур болуп тур, мындай Бир терең экен да. эми турмушта ошондой экен да. Көрө албастык деген бар экен. Ооба. Бул ар бир адамда жашайт тилекке каршы. Менде да жашайт. Табият. Сенде да жашайт. Албетте. Бирок ошону жок кыла турган жолдор бар. Мен ошону жок кылып келатам десем болот да. Көрө албастык деген кандай дегенде, бул мындай экен да. Көрө албастык деген Алла тааланын ишине кийлигишүү экен. Эң чоң күнөө. Кандайча? Мисалы, жаныңда жүргөн досуң аябай байып кетти деп коелу, мисалы. Бир ийгиликтерге жетти. Бирок андагы байлык сенде жок. Ичиң күйөт да. Ошо бут тососуң. Көрө албайсың. Бул Кудай тааланын ишине кийлигишкендик. Ага рызкыны ким берип атат? Алла таала берип атат. Эмнеге буга бересиң, мага бербейсиң деген сөз да бул. Ооба. Сен Кудайдан акылдуусуңбу? Кудайдын планы бизден да алдын ала билүүчү. Ага берди демек себеби бар. Сага берген жок демек себеби бар. Ушундай болуш керек да. Дагы бир мисал, бир адам дагы бир мындай элдер мактап атат дейли. Бирок кылган иш ошондой. Сен кылган жоксуң. Эмне үчүн аны мактайт, мени мактабайт? Дагы Кудай таала берген ага ошондой. Ага эмне кыласың? Бир сөз бар го, ишиң эмне деген. Акыркы мезгилде ушул сөздү ар кимге айткым келет да. Ишиң эмне депчи. Анан бирөөнүн кебетесин тийишкен дагы. Бир мурдуна тийишет, көзүнө тийишет, чачына тийишет деп койбойм ба? Ооба, айтпаңыз мына. Кулагына тийишет. Бул дагы өтө чоң күнөө да. Бир үнүнө тийишет. Кудай таала ошондой жаратты. Ошондой ага мурун берди. Ошондой кыйшык көз берди, мисалы. Бирөөнө кичинекей бой берди. Сенин ишиң эмне? Аны Кудай таала ошондой жаратты. Кудай ошону каалап атат. Сен кимсиң кемчилик издегендей? Сын таккандай. Сын такпаш керек да. Бирөөнү шылдыңдабаш керек. Эми жаш кезде биздер да баягы сахнада жүрдүк, ар кандай сөздөр, ырлар кетип калган болуш керек деп ойлойм. Түшүнгөнгө чейинчи.
Ана мен баардык эстегеним баарынан кечирим сурап келатамын. Керемет. Моюнга ала билиш керек депчи. Жанагындай тамашалап коюп таарынган кайра кечирим сурап дегендей. Кимде ким ошондой каталарды кылып алган болсо сөз кечирим сурап адалдашып койгон жакшы. Унутуп калсам көрүп аткандар болсо кечирип койгула. Мен ушундай адаммын дегендейчи. Ошон үчүн көрө албастыкты жок кылыш керек. Жок кылса болот. Кудай Таала сага берген нерсеге рахат алып жаша. Жакшылап ойлонсоң, ар бир адамдын башка адамдарга окшогон бир өзгөчөлүктөрү бар да. Керемет. Сенде бир өзгөчөлүк бар. Жакшылап ойлонсоң табасың. Ал башка адамда жок. Ошо менен сыймыктан Кудай Таала ушуну берген мага, тигинде жок деш керек да ичиңен. Бул шайтандын негизги куралдарынын бирөөсү да. Салыштыруу. Анан мен бир дагы адат таап алгам, бул жакшы ыкма экен да. Чындап жүрөгүм менен кылам да. Бир адам менен таанышып калсам, азыр кийинки учурларда мен дароо мындай ойлойм. Аябай сонун жигит экен дейм да. Мен кылган күнөөлөрдү кылган эмес да. Кудайдын астында кандай таза деп. Ошондо ошого болгон сүйүүң, ошого болгон артыкчылык бир сезимдериң ойгонот экен да. Бирок чындап эле жасалмас. Эми ар бир адамдын өзүнүн күнөөлөрү бар да, айтпай турган, күнөөнүн жыты болсо мага эч ким жолобойт эле дегендей. Бирок чындап эле мен дуаларымда айтам да, Кудай Таалам ушу кулдарның ичиндеги эң күнөөкөр кулуң менмин деп. Сен ушу башкалардын күнөөлөрүн кечир. Анан ошону бир бурчунда менин да күнөөлөрүмдү кечирип кой депчи. Ошон үчүн мен башка адамдарды мен жасаган каталарды кылган эмес деп суктанып карайм. Керемет. Керемет. Күнөө жыттанса мага эч ким жолукпайт эле деп. Сөздөр кете берет экен Катуу айттыңыз. Сен суроо бересиң, айтпайын деген нерселер айтылып кетип атат окшойт дегендей. Жана тиги дүйнө жөнүндө Алла Тааланын алдына чыгыш маселелерин козгодуңуз. Мисалы үчүн азыр жашоодон өтүп кетсеңиз, Кудай өмүр берсин, албетте. Ошо эмне кылдым деп эмнеңизге мактана алат элеңиз? Жалпак сөз менен айтканда. Эми мен кылган нерсе көп да эле. Тамаша. Бул суроо жүрөгүмдө жашайт. Мекениме деги эле адамзатка эмне кыла алдым деген. Бир аалымдын жакшы сөзү бар да. Шакирттерине айткан. Башыңарды бийик көтөрүп, мекениңерге, үммөткө кызмат кылгыла. Силер уяла тургандай, мен эч жамандык кылган жокмун дейт өмүрүндө. Мен ушундан кийин ойлоном да, үй бүлөмө айта аламбы? Балдарым, неберелерим, башыңарды бийик көтөрүп, мени менен сыймыктанып жүргүлө. Силер уяла тургандай, мен эч нерсе кылган жокмун деп айта аламбы деген суроо. Мен айта албайм. Керемет. Мен башка адамдар айтышы мүмкүн, таза адамдар. Ошондуктан сыймыктана турган деле мен кыйраткан эч нерсем жок. Мен өзүмдүн жолумду карасам, жетим өз киндигин өзү кесиптир дегендей, мен өз киндигим өзүм кесип чыгармачылыкта келатам. Өйдүлдү көрдүм, бут тосууларды көрдүм, көрө албастыктарды көрдүм, ыйладым, күлдүм дегендейчи. Бирок ошол элдер күткөн, же өзүм күткөн, же Кудай Таалам ыраазы кылган бир чоң ишти деле кылбап турмун. Кыйраткан деле акын эмесмин. Кыйраткан деле өзүң айткандай котормочу эмесмин. Ошондой да. Бирок бир нерсени айта алам, мен бул дүйнөдө мактангым келбейт да. Мен эле эмес, башка адамдар да ушундай болсо деп тилейм. Биз акыретте махшар күнү мактансак, китебибиз оң жактан берилгенде, ошол китепке сонун нерселер жазылып, сүйүнгөн убакта мактанбай эле бизди мактай турган периштелер болот. Ошондо мактансак жарашат го дейм. Ушул нерсени сен кылдың беле? Ал жерден болот мактансаң. Ушуну сен кылдың беле? Деп ошол жерден урпактарыңдын, ата бабаңдын көзүнчө, сүйүктүү пайгамбарыбыздын көзүнчө Алла Тааланын астында макталсаң жаманбы? Бул дүйнөдө өтүп кетер, бул дүйнөдө кимдер гана макталган эмес. Кимдер гана өткөн эмес, байлар өткөн, бийлигине мактаңдар өткөн. Караңызчы, канчалаган байлар өткөн, тарыхты карасаңыз көп деле эстелбейт. Бирок билгиспей кылып кеткен, жазып кеткен иштер, акыйкат жолдо жүргөн падышалар, аалымдар,
чыныгы такыбалары үлгү катары калган да. Мен да ошондой билинбеген иштерди кылгым келет. Мен эч ким мактабай эле койсун. Эми жаш кезимде жаңы ырдап жүргөндө, айтыш болуп жүргөндө дейин болгон да, болсо керек жаш кезде. Эми баягы каның дүргүп турган убакта айтышайын, мындай мен жеңейин, же чыгармачылыктан сырткары деле мен көп мушташтык мындай кыйын мушташат экен деп айтсын дегендейчи. ооба Ошондой нерселер болгон эми балалык кезде. ооба Бирок азыр көз карашым өзгөргөн. Мени бирөө мактабай койсо да таарынбайм. Бизде кээде адамдар бар, чакырганда бир сыйлыгын унутуп калып айтпай койсоң аябай капа болот да. Эгер эл билип турса, эл баалап турса, айтпай койсо эмне болот? Мен түшүнбөйм да. Кечке таарынат. Бирок ушундай сезимдерди аларга да жеткириш керек деп ойлойм. ооба Мактангым келбейт Алмазбай. акын Ал эми менин көзүм өткөндөн кийин эми эл кандай айтат, ал эми алардын баасында да. туура тарыхтын Ал эгер мен Кудайдын алдына барганда ойдогудай барбай турган болсом, макталган кимге кереги бар деген маселе да. Бирок бул сөздөрдү эч качан айткым келген эмес. Негедир эми сен сурооңа жооп болуп калды. Мындай бир эме катары кетпесин дейм да, Кудай таала күбө мындай өзүн жөнөкөй көрсөтүп атат, анан баягы мактанбайм деп атып, мактанып атат деген эме болуп калбасын дегендейчи. Баягы айтат го, тиги мактангандай болбоюн деп баштайт го. Анысы кандай ошондой болуп калбасын. Чын жүрөгүмөн айттым да. эми эл туура эле кабыл алат деп ойлойм. Туура эле кабыл алат. Мисалы үчүн өткөндө да бир жакшы сөз окудум. Сууга түшкөндү билбесең көлдө эмне күнөө, жашаганды билбесең тагдырда эмне күнөө деген сыяктуучу. Анан акындарга келе турган болсок, бир нерсе сөзсүз сурагым келип атат сизден. Акынды акын кылган сезимдердин бирөөсү бул сүйүү сезими деп көп угам да. Сүйүү жөнүндө кеп кылбасаңыз болбойт го да бүгүн. Кандай дейсиз? Сүйүү деген эмне? Сүйүү деген төө ашуунун жолдорундай дейт да. Ири муйруу. Сен бирөөнү сүйөсүң. Сенин сүйгөнүң башка бирөөнү сүйөт. Анын сүйгөнү дагы башка бирөөнү сүйөт. Сүйүү деген ушундай экен, төө ашуунун жолундай чубалып кете берет экен дейт бирөө. Сүйүү жакшы нерсе. Эки адамдын сүйүүсү, дагы кайталайм, жараткандын сүйүүсүнө байланбайынча ал берекелүү болбойт да. Сүйүү кандай керемет, сүйүү кандай сонун, ал эми сүйүүнү жараткан зат кандай болду экен деген сөз бар. Сүйгүлө, сүйүлгүлө дейт. Акыретте Кудай таалам насип кылса, Алла тааланын жамалын көрөт экенбиз да. Ошол Алла тааланын жамалын көргөндө, муну биз легенда кылып аткан, шилекейибиз куюлуп аткан болгон рахаттын туу чокулары жөн эле арзыбаган бир нерсе болуп калат экен да. Адамдын баары ушундай бир рахатка батат экен да. Ушунчалык. Ошон үчүн чыныгы сүйүү бул Алла таала болгон сүйүү да. Алла тааланын болгон сүйүүнүн учкундары анан ата энеге, өмүрлүк жарыга, балдарга бөлүнгөн. Сүйүүдөн дагы биз үлгү алыш керек. Ооба, ооба. Жусуп пайгамбар менен Зулайка, мисалы, пайгамбарыбыз менен Хадиже энебиз дегенде толтура да. Анасы менен Каныкей. Жакшы жактар үлгү алсак, биз эч кандай адашпайбыз. Сүйүүнү биз бир шыктандыруу куралы катары колдонсок дагы болот деген. Албетте. Тарыхта эми чыгармачылыкта көптөрү айтат эмеспи? Ушу бир айымга ашык болуп, шыктанып, ошого арнап чыгарган чыгармалар көп да, шыктандырган да. Сүйүү өзү ошол адамды алдыга мындай умтултуп, үмүт берип турган бир сезим. Сүйүүнү да ошол туура пайдаланыш керек, кордош керек дегендейчи. Сүйүүнүн чеги жок да. Бул утурумдук бул өмүрдө мисалы бир суйкайган дүйнөдөгү эң керемет сулууга үйлөнсөң дейт. Баардык жагы төп келген. Андай сулуу жок. Үйлөнсөң 3 күндөн кийин ал кадимки эле аялдын катарын толуктайт дейт да.
ага болгон сенин баягы ашыктыгың баары бир токтойт, азаят. Ушул маселе адам тойбойт да. Улам бир нерсеге жаңысын алгысы келип турат. Бир машина алгандан кийин жаңысы чыкса, iPhone'ду алалы, баары 17, 17, 17 эле 17. 16 колунда бар, бирок 17 чыгыптыр деп эле адам мындай тойбойт да. Тойбойт, улам алдыга умтулат. Улам бир нерсеге жеткиси келет да. Бул ушул турумдук дүйнөнүн жалган экенин белгиси экен да. Себеби 100гө 100 тое турган бул акыретте. Ошондо адам тоет, ошондо баягы бейишке кирсек, Кудай буйрса, ошондо болгон рахаттын туу жоксуна чыгат экенбиз. Ага чейин баары пайыз азаттан берилген. Алманын анча мынча даам берип койгон Кудай Таала. Бейиште 100гө 100 жейсиң. Анча мынча сулуулук берип койгон жубайыңа. Бейишке жубайың менен киресиң. Баардык сулуулардын башында андан да сулуу болуп аялың турат мисалы. Ошон үчүн биз Кудай Таалага ыйман келтирип, Кудайга ушунчалык шек күмөн жок ишенгендерденбиз. Бул эми ыйман келтирипкен мусулмандарга айтылган сөз, эми ишенбегендерге майла жок, алар жомогуңду токтот деши мүмкүн. Бирок биз ага карабайбыз. Биз Кудай Тааланын алдына кызматыбыз менен бара беребиз. Көп дуа кылышыбыз керек. Жаштарга айтам, көп дуа кылганды, бата кылганды үйрөнгүлө деп. Алла Тааланын казынасы экенин көп сураш керек. Мага Алла Таалам бир батир берчи, жана бир машина берип койчу деген мен чектелбеш керек. Алла Таалам мага ушундай бир мүмкүнчүлүк бер. Адамдарды жашата турган, ыйлаган көздөрү күлдүрө турган ушундай бир жолдорго себепчи кыл деш керек. Бул дүйнө менен чектелбеш керек. Эмне деген Алланын казынасы бар, биз аятаңын билбейбиз да. Сураганды билбейт экенбиз да. Жолдор толтура. Руминин жакшы сөзү бар. Ачылбаган эшик жок, туура эмес ачкычтар бар дейт. Мен ушунун артынан жүрөм азыр изилдеп. Жылмайчу жерден жылмай барасың. Бирок бул жолдо көбүрөөк ыйлайт экенсиң да. Канчалаган окуяларды окуйсуң, канча өзүңдүн жан дүйнөңдүн алсыз экенин түшүнөсүң. Адамдар ушунчалык өзгөчө жаралган экенине таң бересиң да. Эми ар кимдин акылы ар кандай, меники мындай элем, ошого да. Менден акылдуулар бар да. Алар ошону изилдесе, окмуш болот деп ойлойм. Менен бир байкушпуз да. Азыр ошо Мевлананын аябай кооз, керемет, терең сөзүн дагы бир жолу бизге эстете кеттиңиз. Суроо ошол ачкычтардан тапканга мүмкүнчүлүк болдубу? Азыр ар кандай кыйынчылыкка баткандар көп да. Ар кандай. Бирөө үй бүлөсү менен жакшы эмес, бирөө балалуу боло албай жүрөт, бирөө карызга баткан, иши кылып чыгуунун жолун издегендер көп. Бирок жолу бар да. Бир нече жолу бар, мен бир жолун айткым келет да, өзүм көргөн, бирөөлөрдүн тажрыйбасынан өткөн, анын үстүнө Кудай Таала өзү убада берген жол. Муну көбөр айтышат, бирок маани бербейбиз. Анан биз угабыз да кылбайт экенбиз да. Бул эмне? Бул Алла Тааладан кечирим суроо. Истигфар дейбиз го. Астагфирулла, астагфирулла. Ушуну көп айтыш керек. Алдыңа эмне деген кыйынчылыктар болсун, тонналаган темирдей тоскоолдуктар болсун, эмне гана болбосун, изин калтырбай жок кылат, кепилдик менен. Балалуу боло албай жүргөндөр барбы? Истигфарды көп айтсын. 10 000, 20 000, 40 000 жолу, 100 000 жолу, керек болсо миллион жолу. Алла Таала убада берип атат да. Кечирим сурагандарга байлык менен, бала чака менен мааниси ушундай да. Кубаттайм дейт, жамгыр жаадырам дейт, күтүлбөгөн жерден рызык берем дейт. Алладан кечирим сураш керек. Истигфар, астагфирулла, астагфирулла. Кыйынчылык болуп атабы? Айт. Карызың барбы? Айт. Отурганда айт, турганда айт, жатканда айт. Айтып атам деп интернетке чыкпай эле кой. Үй бүлөңө айтпай эле кой, балдарыңа, аялыңа айтпа. Офисте отуруп алып айт. Оюң менен жүрөгүң бир болуш керек. Күнөөлөрүң эстеп тазаланууда. Астагфирулла, астагфирулла айтыш керек. Тынбай айтыш керек. Кээ бир айтат да, 5 жол айттым болгон жок. Кээ бир айтат 40 000 жол айттым болгон жок. Бул мындай экен да.
жанагы дайыма көрүп жүрөбүз го, кир деген идиште суу бар, кир суу. Ошого мөлтөрөгөн таза суу куюлган сайын акырындап тазаланат да акыры туп-турук болуп калат. Биздин дагы жан дүйнөбүздө ошондой идиштер бар экен. Бирөөбүздүкү чоң, бирөөнүкү кичинекей. Бирөөнүкү 10 миңге жолу айтканда чын жүрөк менен ыйлап астагфирулла тилеги ишке ашат. Кээ бирөөнүкү 40 миң жолу. Жана айткандай эле кээ бирөөнүкү 100 миң жолу, кээ бирөөнүкү миллион жолу. Чын жүрөк менен айтыш керек. Каалаган нерсең болот. Кепилдик менен. Айтыңыз. Ким тоскоолдук болот? Айтыңыз, чыгуунун бул жолу. Тынбай айтыш керек. Бирок күнөө кылбаш керек. Көздөрүң менен арам карап айтсаң болбойт. Ушак кыйбат сүйлөп айтсаң болбойт. Күнөө кылбаш керек. Анан күнөөлөргө өкүнүп, чын жүрөгүң менен Алладан кечирим сураш керек. Аллахым сенден кечирим сурайм деп ыйлаш керек. Астагфирулла. Ой, жүрөк бир болуш керек. Тилиң башка, оюң башка болбойт. Ошондуктан чыгуунун бул жолу. Балалуу айтам, дарыгер айтты эле, кантип эле астагфирулла деп койсом балалуу болуп кетмей келем дебеш керек. Ал сиздин ишиңиз эмес. Сиз айта бериңиз, Кудай Таала өзү тууралайт. Кун фая кун дейт. Алла Таала бол десе, эч ким Болбой тоскоолдук боло албайт. Көз ирмемден да тездикте болот. Ушунчалык Кудай Таала керемет да. Кудай Таала ушунчалык беришен, жоомарт. Айткыла деп атат, эмне айтпайсың? Анан кантип эле астагфирулла деп айтсам эле тиги миллиондор келип калсын, кантип эле байлык туруп калсын дебеш керек. Ал сенин ишиң эмес. Сен айта бер чын жүрөгүң менен. Сен бул эшиктен күтүп аткансың. Алла Таала сен күтпөгөн асмандан тигил эшиктен бактылуулук берет. Чын жүрөгүң менен айта бер. Кепилдик берем. Алла Таала башыңа бакытты жаадырат. Керемет. Кылыш керек. Өжөрлүк, сабыр, ишеним, ниет. Жеңиш байке өтө керемет маек болуп атат. Мен Анан дагы бир жол бар. Деп эле баштап кирбейм тамаша. Эми көп аны шашпай кийин айталым. Баары эле бир айтып салганда. Акыркы суроом болсун бүгүнкү маектин. Дагы да уланткым келип атат, бирок убакытка байланыштуу. Сиздин да убактыңызды албайын деп атам. Акыркы суроом биздин подкастка келген коноктордун баарынан сурайм бул суроону. Сизге да узаткым келип атат. Кудай Таала сизге бир мүмкүнчүлүк берсе, бир эле каалоо тилегиңизди аткарам деп. Кандай каалоо тилек болот эле? Кудайдан эмнени сурайт элеңиз? Бир эле нерсе. Бир эле. Бирок Кудай Таалам аткарат. Ооба. Бир дагы адам калбай сенин жамалыңды көрүшүн насип кыл демек. Керемет. Керемет. Жеңиш байке, бүгүнкү маегиңизге чоң рахмат. Абдан кызыктуу маек болду. Кудай Таала насип кылса, балким келечекте дагы сиз менен жүз көрүшкөнгө мен ынтызармын. Убактыңызга чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, сапарыңыз байсалдуу болсун. Кылып аткан ишиңиздин үзүрүн көрүңүз. Элибизге кызматыңыз өтө берсин. Чоң рахмат. Менин деле укмуштуудай кылып айтып бере турган нерселерим жок. Бирок болбой чакырып, жакшы күмөн кылганыңарга терең ыраазычылык билдирем. Алла Таала баарыбызды адамзатка пайдалуу кылып жашатсын. Бүгүнкү биздин подкасттын коногу кыргыз эл төкмө акыны, жазма акыны, ошондой эле бизнесмен. Азыркы учурда Чикаго шаарындагы биздин мекендештерди, жаштарды шыктандырып, бактылуулуктун жолуна үндөп, ошол жолду көрсөтүп жүргөн биздин агайыбыз Жеңишбек Жумакадыр болду. Эмкиде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.